жерде гейлерди колдоо деген пунктту окудуңузбу? Көрдүк, ооба, туура. Ушуну сиз көрүп туруп, ушуга чечим кабыл алганга барып атасызбы? Кеп мен колдоймунбу, колдобоймун эмес. Бул медициналык маселе. Сиз өзүңүздүн жеке оюңузду айтсаңыз, эркек катары, кыргыз катары, мусулман катары, кыргыздын бийлигинин башында турган адам катары вице-премьер болуп. Мынол программаны колдойсузбу, колдобойсузбу? Кыргыз эли баары көрүп турат. Мындай жиркеничтүү нерсени жогорку кеңеште талкуулаган, ушака чейин алып чыккан, ушулга жооптуулардын баарын жоопко тартыш керек. Мынау талкууну урматтуу Бакыт Үсенович, Элмизар Акиевич, Манас ата, Исхак Разаков, Касым Тыныстанов ушул мамлекетти кургандар көрүп турган болсо кабырда кечирбей турган болот. 29 миллион доллар эмес, 29 миллиард доллар болсо дагы эркек менен эркекти үйлөндүрсө мына отургандар бир тыйынга тетебейт. Кыргыз улутун курута турган, кыргыз улутунун намысын дебелей турган программаны киргизип атасың. Ачка калсак дагы ушуну албай койсок болот. Биздин улуттун намысы каякта калып атат? Эркек менен эркекти үйлөндүргөнгө ушулардан акча алып. Ушунун үстүндө отурган тиешелүү министр, премьер-министр буят мына. Урматтуу фракциянын лидерлери, мынага жол берген вице-премьерди баш кылып туруп, президентке фракциянын чечимин чыгарып бериш керек.